Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен кандайсыздар? Бүгүн мен Каракол шаарындамыз, Көл облусундагы туугандар. Каракол шаарында эң акыркы чыгарылыш жасап атабыз буюрса, мындан кийин Каракол шаарында чыгарылыш болбойт буюрса, Ысык көлдүн башка региондоруна барабыз. Азыр бул короодун ээси Бактияр абабыз Каракол шаарынын так борборунда жашайт экен. Шаардын ичинде жашап, ушундай чакан чарбачылык менен алектенет экен туугандар. Бул жакта арашан коз кочкорлор сатыкка бар. Койлорду көрдүңүздөр, энелер тиякта турат. Жакын карада бул жакта Широкийдин баласын сатып алды. Өзү бул кочкор биздин рекламабыздан чыккан, Нижний чүйдөн бул таксыр сатып алып кетти. 2 жума болду, 2 жума 3 жума болуп калды. 20 күнгө жакындап калды. Бул Широкийдин баласы, муногу коз кочкорлор атактуу Хусейн байкеде Карабалтадагы. Ошонун короосунан чыккан Стариктин балдарынын балдары экен туугандар. Стариктин баласы бул жакка Сейтек байке алып келген беле? Сейтек байке алып келген. О, энелер да Сейтек байкеден чыккан. Кандай Стариктин каны кандай? Чүйдө Стариктин каны өтө популяр. Кыйын кочкор деп келишет. Козуларды кандай таштады сизге? Козулар мен жаңы баштаптын, менин көзүм аябай эле жакшы да. Менин көз карашымда. Старик кочкор эми 3-4 атактуу балдары бар. Чын айтканда. Азыр Кыргызстанда турган эң атактуу балдардын бири Йоба деген атактуу кочкор. Йоба деп Мухаммед Шариповдун короосунда турат. Ачыгын айтканда Старик башты өтө катуу таштайт. Широкий кылып, морданы чыгарып туруп, жоон кылып таштайт да. Бал кочкорлоруңуз мына башы жоон болуп турабы, көрдүңүзбү? Жаш болгону менен. Карбоноз болот. Кээ бирлердики могу тумшугу бар го, тумшугу. Мындай ичке мурун сыяктуу ичке болуп карбоноз болот да. Булардыкы мындай жалпайып турат да. Мондай жоон болупчу. Жаш козулар экен туугандар. Канча айлыктар болуп калат булар? Үчүнчү турганы 3 ай, калган баары 3 ай, 3,5 ай да. Мына ортодо кетип атат го, эки коричневин ортосунда. Так ортосундагысы. Кочкордун жанында. Калган 3,5 ай. Мына кочкордун жанында турган козу туугандар. Ушул канча 3 ай боло элекпи? 3 ай боло элек. Ушу козу, 3 айга чукулдап калды да. Машалла, козуларыңыз өтө күчтүү. Широкийдин баласы. Кочкор семирип калыптыр келгенден бери. Келгенден бери байлоого киргизип койгон, бираз эттендирип турган кошоюн деп. Берки 3,5 ай да. Ушу эң эле улусу берки. Бактияр аба өзү койду качан баштадыңыз негизи? Декабрда. Быйылбы? Быйыл ушунтип койлорду алып салдыңыз го? Мен ушу Россиядан иштеп келип. Машалла. Кетпесин кой алып, ошо менен. Кана биринчи козулар өзүңүздүкү демек. Биринчи коз. Боз койлор сатып алган экенсиз. Бүт боз алган. Демек, Сейтек байке бул Стариктин баласынан качкан деди, туурабы? Кочкордун сүрөтү барбы атасын? Кочкордун сүрөтү бар, койлорго секирип аткан видеолору бар. Кочкордун жакшы сүрөтүн көрсөтүңүз, ачың чыккан камерадан көрсөтүп коелу. Машалла, мына козу жаман күчтүү экен. Мына экөө сетлыч, баш тумшуктарды, кулактарды карап коюңуздар. 3 айдан эми өткөн экен. Булар кеч туулган экен да демекчи. Машалла, мына Широкийдин баласы чистотаны караңыздар. Баштын жакын узундугу мына. Моюнду моюнтуп кайкалап турушу, желкенин түздүгү мына кочкордунчу. Широкий прям ушунун копиясы. Широкийди мен 3 жолу көргөм жандан. Кулагы узун экен, Муну кочкордун 20 болгон да. Кулагы бандировкадан 20 өткөн. Бирок азыр анын 20дан узун, потому что жагы өтө узун экен да кочкордунчу. Машалла. Бандировканы аргыраак кезинде өткөзүп коюштур да. Бул мен тартканда өзү алып барып кочкор болчу да. Мына. Көрдүңүзбү? Кулагынын узундугу. Машалла, желкенин түздүгү, широкийлиги, куйруктар мощный. Бул кочкорду эми колдоносуздар бери көзү? Ошо быйыл колдоноюн деп алгам атайын. Козуларды баалайлы экөөбүз эми. Козулар дүңбабы, ар кандайбы? Ар кандайбы? Кара. Мындай чачыраталычы, могул жака. Четине турган. Мына эки сарыбы? Гладкий деген кличка да, эми ошо экөө эле гладкий шерсти болгон да. Гладкий деп коем. Мына разрези чөткий коз экен мунунучу. Мунун баасын 55 деп койгонбуз. 55 000 сом койдуңуз, ушунун баасын. 55 000 сом. Мунусу 45 000 сом. Бул мунугу куйругудан айырма бар экен. Куйругу мунуку ачык, разрези жок, а мунуку чөткий разрези менен экөө тең окшош өңдө. Анын могул жакта канча? 3 коричневый кызыл свет бар экен, Так. Кайсыларын кандай кылып баалайсыз? Мына ошол экөө как раз ылдыйраак баа да. Могул
Qana, muna qol, ha? Бул анан бул 22 миң сомдон. 22 миң сомдон, мына ушулар көп. Скриншот кылып туруп, карап алыңыздар. Ушул жерден скриншот кылыңдар, бирөө тандаңыздар. Кулактары өтө узулган, жайылган козулар. Машалла. Куш. А мына болчу, бирөө калды. Өтө широкий коз экен бул. Канча? 45 миң деп баалап койдук. Мына скриншот кылып алыңыздар. Мына ушу чекедеги 45 миң сом экен. Мына куйругу чоң, эң куйругу чоң козу туугандар. 45 миң сом. Буту жоон экен, желкелери жоон отурат экен. А мына 55 миң дегени ачыгын айтканда мындай аттай болуп жүрөт экен, мына кайкалап. Ошон үчүн ошого баалапсыздар. Эми өзүмдүн көңүлүмө эң жаккан коз ушул да. Ар кимдики өзүнүн ай көрүнөт көзүнө болуптур да сиздики да. Мына коз да өтө жакшы экен. Кулактарынын жатышын көрдүңүзбү? Эң кичүүсү. Эң кичүү, мындай козу жүндөрү менен ал кичине жылмаа болуп турат да. Мындан жаш экени билинип турат. Экөөнүн айырмасы мына. Муну канчадан дедиңиз эле? Ушул менен аркы четки ушу 45тен болот, бул 55, бул эки ортоңку эки болсо 22. Экөө 22, тетиги жоон менен мына 45 жаш. 2-3 айга жетелек деп айтасыз. Мына 3 айга жетелек. А мына 3 айдан өткөн эң кымбат калды бул. Бул 3,5 ай, эң кымбат бул. Туугандар 55 миң сомго бааланыптыр. Энелери бул жакта бир көрсөтүп коелу энелери. Энелери аркетте. Жүрүңүздөр. Хозяйство чакан чарба. Ошондо мына козулар сатсаңыз биринчи жолу саткан болосузбу? Ооба. Хош. Мына койлор энелер, Бuyakta 2 эле ургачы кой, ургачы коз туулду, калган бүт эркек туулган. 2 айлык коз. Лок, 2 айлык. Аркы жаткан 4 айлык коз. Хош. 2 айлык. 2 айлык. Мына 4 айлык. Штокту күчтүү экен. Мына 4 айлык. 4 айлык. Эң биринчи туулган ушул да. Ачайбы? Сейтек байкеден жыйган экенсиз да? Ооба, полный сейтек байкеден. Мына кара кой эле Бактоодон алынган. Бактоодон. Каштяштын кой экен, өтө эле. Койлор эмне жашпы койлоруңуз, Бул экинчи туут бул козлар да. Экинчи эле туулгандары кезде болчу. Кара эле Бактоодон алынды. 4 айлык ургач коз экен. Мыналар токто экен, Булар башка королордон жыйылган. Бул Талипов Азаматтын коросунан келген. Караколдо известный арашынот. Мына 3 чоң кой каяктан келген мына? Светлар, рыжий койлор. Калган бүт бар сейтек байке. Рыжийдин баары сейтек байкеден келген. Мына 2 койчу, экөө тең ошол кишилерме? Мына чоң жашы канчада мына? Мына кой менен мына кой. Ушу былтыр кышта келгенде 4 тиш болчу. 4 тиш, Машалла, болду. Экинчи туттур да булар ошондой деле, булар деле. Коро туугандар. Мына жакта мен берген жумурткадан чыккан жөжөлөр бар экен. 4 айлыктар. Адилер серебристейдер. 4 ай болоюн деп калыптыр.